Бул жерге отура турган болсоң, достор, министрлер кабинетине отургандай эле болот экенсиң. 300 квадрат метрден ашык, палтара кызыл кирпичтен салынган, акыркы заман талабына ылайыктуу дизайн менен, достор. 4 сотук жер, кызыл китеби, магистрал Барпалыкулов менен бир 10 мүнөттүк жол, ашып кетсе 10 мүнөт. Евразия паркы ар жагында чоң Поляч атат, Олокон, Гик дагы жакын жерде сатууга чыкты, достор. Баасы 240 000 доллар деп атат, дагы сүйлөшүү жолдору каралат. Аткан үйгө баруу үчүн, достор, Гагарина менен мына Элмирбек Иманалиев көчөсүнөн өйдө көздөй, тарапты көздөй жүрсөңүздөр, мына жаңы бала бакча, мектеп салынып атат. Ушул жерде ак ордо 3тө жайгашкан. Мына өйдө жарак Акунбаева менен же магистрал тарап менен келсе дагы болот. Достор, сатылып аткан үйдүн сырт тарабында турабыз. Көчөлөр абдан кенен. Мына ТЦ2 көрүнүп турат. Ал жагында магистрал Барпалыкулов үйгө чейин кара жол менен келсеңиздер да болот. Жаштык 5 үй дарегинде жайгашкан. Сырт ушундай чекчеген рванный пескоблок менен бийик болуп көтөрүлгөн. Евро дарбаза, анда эмесе азыр үйдү көрсөтөлү. Достор, коро ушундай брусчатка чекчеген, өзүңүздөр үйдү көрүптүр эле, видке баа бериңиздер. 13.60га 11.60 болгон таза кызыл кирпичтен салынып, сырт ушундай жыткы травертин менен жылууланып, жана кооздукка бөлөнгөн. Оң тарапта ала турган болсок, ушул жерде жашылдандыруу, бул жерде кокон гляз, алмалар ушундай, бул жерге кара топурак себилген. Оң тарапта очокканага ушундай чекчетилип жасалган. Азыр ар жагында көрсөтөлү. Достор, үйдүн арт тарабын көрсөңүздөр, мыйзамдуу чектер сакталган. Сол тарапта дагы абдан кене место бар жашылдандырууга. Жана ошондой эле үйдүн арт тарабы дагы. Достор, бул 2 этаж эмеле 3 этаж окшойт. Азыр арт тарабында өтүп көргөзөлү. Мына бул жакта кафелден ушундай травертин менен чекчетилип жасалган. Бул жерде топка өзүнчө кенен. Жана ошондой эле мына подвалында дагы аябагында жакшынакай кылып туруп, бул жерде дагы бир бөлмөсү бар. Очокканага баа бериңиздер. Туникафон менен чекчетилип кооздотулган. Жана ошондой эле жыткы травертин киргенде бул жер өзүнчө эле бир керемет, достор. Көрдүңөр, кафелденген 4 казан даярдалып, очоккана кыргыз баягы конок чакырабыз го постоянно. Ошон үчүн бул жерде баардыгына казан, очоккана мощный даярдалган. Эмгек, достор, бул ушуга лестницаны чыга беришине эле баа бериңиздер. Мына кафелденген керамогранит менен, анда эмес азыр үйдүн ичинде көрсөтөлү. Достор, бул кире бериш, потолоктору бийик, оң тарапка өтө турган болсок, теплый полдонгон ушундай кафел аппапакай жарык светте. Бул жагына көңүл буруңуздар. Башкача вид менен дагы санузел өзүнчө эле бир чоң бөлмө экен. Мына душ, баардык шарттар үйдүн ичинде. Кире бериш холл болуп калат, достор. Оң тарапка өтө турган болсок, мына кухня жайгашкан. Бул жакта кухня мебелдердин баардыгы бар, шарттар. Отопление кирген, пластиковый терезе киргенден кийин холл, достор. Андан кийин оң тарапка өтө турган болсок, бул жерде дагы бир чоң конок бөлмөсү. Мына ушундай 2 терезеден турган, күн кечке чейин тийип турат бул жака. Ошондой эле биринчи этажда дагы ушундай бөлмөсү, достор, дагы бир. Эмесе экинчи кабатты көргөзөлү, достор. Люстрага эле баа бериңиздер. Индийский өзүнчө эле мына стеналарды көрсөңүздөр, обой өзгөчө, жана ошондой эле приятный вид менен, достор. Киргенден кийин эшиктер да өтө сапаттуу эшиктер коюлуптур. Мына оң тарапка кире турган болсок, бул жерде бир бөлмө, достор. Мына терезелер пластиковый, отопление кирген толук. Экинчи кабаттын сол тарабында мына бир детский бөлмө жайгашкан. Бул жактагы потолоктору бийик, өтө жакшынакай болуп, мына балдардын мектепке китептерин коюучу. Анда эмесе, достор, мына экинчи кабатта дагы өтө чоң конок бөлмөсү эле аябагандай кенен экен. Люстралардын чоңдугуна, сапатына бир баа бериңиздер. Обойлор чапталган. Кенен бул жерге, кенен конокту чакыра берсеңиздер болот. Үй 300 квадраттан метрден дагы ашык. Мына күн түштүк тарабынан кечке чейин күн тийип турат. Терезелер дагы пластиковый, жакшынакай. Өз ээлери менен байланышасыздар. 0783 58 83 номерлерине. Базар жок элдер доллар каналдарына катталып, особняк издеп жүргөн байкелеңиздер менен бөлүшүп кетиңиздер. Ассаламу алейкум, биз кызматтабыз.